Бүт колдук болуп атпайбы. Анан ошон үчүн биз көптө көрүп калат. Бизге канча убакыт? Жасаш үчүн күн жакшы болсо, жакшыбай, тынбай, кечке кирсек, андан кол деле талыйт да кечке момунду. Ошодо канча күн кетет? Анан бир чоң термеге көп күн ийирип алыш керек. Көп мондайдан 5-6-ны эгер. А биз мындайларга мындай ийирип алсак, 10 метрден, 15 метрден, 20 метрден чыгарып алабыз ичкесини. Аз болсо ичкерегин тиги курабыз. Чоң болсо чоңураагын курабыз. Анан баарын мурда даярдап, тынтып, эме кылып койсок, ийиргенге бир 2 күн кетет дагы, 3 күн, 4 күн согулат. Мына соккон детиндей да. Жүрөгүң артап бергин сен элиңе. Şu belinde mine aldığa umtul demine. Бұл математика. Аябай так эмеңди койушуң керек. Үйрөнүш үчүнчү. Мындай бир эле кичине оюңду буруп кетсең, муну башкача түшүп калат. Мындай түшпөйт да вообще жандырасың, ол чечиптин баарын чыгарышың керек. Адашасың, жиптин эметиши азап метрди мынтип коюп алып кетип баратам. Көрдүңбү? Анан ушу 4 сантиметрден жүрүп отуруш керек. Көрдүңбү мына? 4 сантиметр менен. Ушундан ал эмеге бу кетпеш керек, чыгып да кетпеш керек, кирип кетпеш керек. Биз ушу шаблон менен салып, мына жерде тети жерде издейлер, бүт мен жасап чыгабыз издейлер. Ошонун баарын өткөргөнбүз. Ошо биз бул 4 сантиметрлик бугум үйс деген 3 эле жиптен терме чыгат. Мен ушуну энем ошол убагында жасаган экен. Моорек мен согуп аткан бул кара терме деп коет. Кара терме деген сөз моментип терип жиптерди мондай узор чыгарып, гүлдөрүн, көчөттөрүн түшүрүп жасашат. Анан мунун сөлбө деген бар. Бизде түштүктө сөлбөнү аябай согушат. Ага болсо жиптин үстүнөн дагы жипти узор берип, мындай гүл сыяктуу түшүрүп, мындай жиптери тышынан чыгып калат экен. Ошондой согот. Кажары терме, ар жак бети мындай калкып жүрүп отурат. Берки бетинен бир өңчө жиш терме чыгат. Мындай кестебеникинде момундай болбой, жиш мындай слой жакшынакай болуп чыгат. Анан 200 терме деген бар. Тең терме же 200 терме деп коет. Кол менен дагы ар жагын чыгарасың, бир жагын терип чыгарасың. Ар жагы да окшош, мындай свет, мындай. Эки жагынан тең пайдаланат. Буну 200 терме дейт. Өтө татаалыра куруп атканда 2-3 киши керек. 2 киши жипке чуркайт, бирөө отуруп алып бүсүктөш керек. Мына мунун эң последний жасала турган жер могу жер, эң татаал. Мындайча айтканда мотор. Машинанын мотор сыяктуу иштете турган жер. Ушу жипти жаспай, жаңылбай эсептеп куруп беришим керек мен. Мунун эми көп турар. Мен момунчасын согом, 60-120 жипти терем мондай чоң билейген. Эки бутум жорго, эмелер жоруп кеткенге чейин жетет. Ошондо бир күн толук кетет турбайбы? Ошондо ал жипти кургучу эле бир жарым күндө куруп бүтөсүң. Ал кыршак деп коет. Андан кийинчи сал тегириш деп коет. Же болбосо чоң кыял деген жана боз үлөн тегириштер бар эмеспи билейген. Ошолот. Анан аны бул жиптин көп размерлерине жараша курабыз. Жакшы отуруп соксом 2,5-3 метр согом. Бир күндө катуу иштеп койсоң эртеси турбай каласың. Бөйрөктө карачы, мен муну кыймылдап турам. Бөйрөгүң түшүп кала турган оорат.